Күндүн маанилүү жаңылыктары менен сентябрдын бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав, саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Ош облусуна караштуу Чоң Алай, Кара Суу райондорунда кар көчкү жүрүп 3 адам каза тапты. Жүк ташуучу унаада каза болгон Евгений Лексиндин кызы дипломаттар ушул күнгө чейин жок дегенде кайрат айтып, кечирим сурап койгонго да жарашкан жок деп нааразы. Башкы прокуратура Өмүрбек Текебаевдин 8 жаштагы кызы менен 86 жаштагы апасынын салык төлөгөн же төлөбөгөндүгү тууралуу маалыматты талап кылды. Президент Алмазбек Атамбаевдин Европада сүйлөгөн сөзү Казакстан менен дипломатиялык чатакка алып келүү коркунучунда турат. Ош облусуна караштуу Чоң Алай, Кара Суу райондорунда кар көчкү жүрүп 3 адам каза тапты. Адистердин божомолунда көчкүнүн көлөмү 25 000 куб метрди түзүүдө. Ал эми тынымсыз жааган кардын калыңдыгынан улам Жалал Абад облусунун 23 участогу кооптуу болуп турат. Аймактагы абал кезектеги сюжетте. Чоң Алай районундагы Жаш Тилек айылында 19 февраль күнү көчкү жүрүп 2 турак жай жана 3 сарай кар астында калды. Жергиликтүүлөрдүн айтымында алгаш жер силкинүүдө деген божомол менен ойгонуп кетишкен. Үйү кар алдында калган Талайбек Койлубаев бүгүн үй бүлөсү менен ооруканадан чыкты. Учурда кошунасыныкында жашап жатат. Анын белгилөөсүндө үйү урап түшкөн. Бактыга жараша алар отурган бөлмөнүн үстү кулаган эмес. Мындан улам качып чыгууга үлгүрүшкөн. Карлар түшүп, телесканын топологон өндүрүшүндө баштаган. Ошол жерден сөптөп чыгып, анан кийин апам менен жанагы бала чакаларымды бекем кучактаган күчүндө жоголгондо жанагы 30 сантиметрдей телесканын дубалы ачык калган экен. Ошол жерден өрмөлөп чыгып, анан биякта эки жагы тууган уруктарга зоолап кылдым. Анан ошолор келип, бирок адамдар келип, мени чыгарышты. Айыл 2 тоонун ортосунда орун алган. Куткаруу жумуштарына тиешелүү адистер менен бирге элет тартылган. Аксакалдардын айтымында мындай чоң көлөмдөгү кар көчкү буга чейин түшкөн эмес. Ал эми көчкү алдында калган 3 сарайдын ичиндеги малдын баары өлгөн. Учурда мобилдик турак үйлөр уюштурулууда. Окуя болгон жерге барышкан. Андан сырткары ошол кар көчкүдөн жабыркагандарга жардам иретинде бул жактан ошол ысык тамак аш азыктары, одеял, андан сырткары ошол 2 үй бүлөгө 2 мобилдик турак үй контейнерден жасалган, алып кетилген. Жылдагыга салыштырмалуу көпчүлүк аймакта кар калың болду. Алыскы Чаткал жергесинде кардын калың түшүшү 2 метрге жетти. 17 февраль күнү жолго 20 000 куб метр кар көчүп, жол жабылган. 2 күндүк тазалоо иштери жүрүп, бүгүн ачылып, каттам жанданды. Чаткал районунда 16 февраль күнү өзгөчө кырдаал режими киргизилип, ал аймакта бардык мектеп жайлары, бала бакчалар, окуу процесстери токтогон. Ал эми ошол эле күнү атайын кызматтардын техникалары менен жол тазалоо, карларды, жолдорду ачуу иштери жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө 2017 жылдын 20 февралына карата күчөтүлгөн өзгөчө кырдаал режими Чаткал районунда алынды. Жалал Абад облусу боюнча акыркы 20 күн ичинде 36 кар көчкү түшкөн. Жалпысынан бүгүнкү күнгө 23 участок кооптуу болуп турат. Ал аймактар Алабука, Чаткал райондору жана Ош-Бишкек жолунун 7 участогу. Чпариза Металиева, Алымбек Равшанбек уулу, сентябрь. Бишкекте Чоң Алайдагы кар көчкүдөн жабыркаган үй бүлөлөргө жардам берүү иш-чаралары өтүүдө. Бүгүнкү күндө жардам колун сунган ыктыярчылардан жалпы суммасы 40 000 сомго чукул акча каражаты чогулду. Мындай иш-чара 23 февралга чейин улантылып, кырсыктан жабыркагандарга жеткирилип берилмекчи. Чоң Алай элдик бирикмеси тарабынан уюштурдук. Бүгүнкү күндө ошол биринчи жардамды жергиликтүү ошол тургундар, Бишкектеги чоң алайлыктар чогултуп, колунан келген мүмкүнчүлүккө жараша ар бири өз салымын кошуп атат. Кудай буйруса 23-нү чейин биз чогултуп, болжолдуу 100 000ге чукул болуш керек деген божомолубуз бар. Кайгы тартып аткан бир туугандарыбыздын больницада, ооруканадагы акчасы, дарыга, тамак ашына, же жанагындай кийим-кечек майда чүйдөсүнө керектелет деген максатта ушуну уюштуруп атабыз. Быйыл президент Алмазбек Атамбаевдин президенттик мөөнөтү соңуна чыгып, жыл аягында шайлоо өтөрү, добуш берүү 19 ноябрда болору белгилүү. Мындан улам президенттик шайлоонун тартиби тууралуу Спутник Кыргызстан маалымат агенттиги жазып чыкты.
Быйыл күзүндө Алмазбек Атамбаевдин президенттик мөөнөтү соңуна чыгып, жыл аягында шайлоо өтөт. Кезектеги өлкө башчысын шайлоо 19 ноябрга белгиленди. Бирок азырынча ал тууралуу расмий документ жок. Ал эми добуш берүү күнү белгиленгенден кийин башкы өнөктү кандай тартипте өтөөрү тууралуу Спутник булагы календар түзүп чыккан. Анда мыйзамга таянуу менен президенттик шайлоо төмөнкүдөй тартипте ишке ашмакчы. Жогорку кеңештин депутаттары 19 июлга чейин шайлоо өтө турган күндү так бекитүүсү зарыл. Бул шайлоого 4 ай калганда ишке ашуусу кажет. Белгилүү убакыттан кийин Жогорку кеңештин депутаттарынын чечими Эркинтоо гезитине жарыяланат. Демек 19 июлдагы чечим 21 июлда жарыяланышы шарт. 22 июлдан 4 сентябрга чейин президент болом дегендер талапкерлигин көрсөтөт. Мыйзам боюнча талапкерлер шайлоого 75 күн калганга чейин көрсөтүлүшү керек. 30 сентябрга чейин талапкерлер аны колдогон 30 000 адамдын колун тапшыруусу керек. Шайлоого 50 күн калганга чейин кол чогултулуп 10 күн ичинде текшерилет. 5 октябрга чейин талапкерлер документтерин борбордук шайлоо комиссиясына тапшыруусу керек. Талапкерлер шайлоого 45 күн калганга чейин тиешелүү документтерин тапшыруусу керек. 15 октябрга чейин БШК талапкерлерди каттап же баш тартышы керек. БШК 10 күн ичинде талапкерлерден келген документтерди текшерип чыгып, каттап же баш тартат. Баш тарткан учурда себептерин түшүндүрүп берүүсү шарт. Талапкерлерди каттоо 14 октябрь күнү аяктайт. Талапкерлерди каттоо шайлоого 35 күн калганга чейин бүтүшү зарыл. 4 сентябрдан 14 октябрга чейин кыргыз тили боюнча экзамен тапшырылат. 14 октябрдан 18 октябрга чейин шайлоо өнөктүгү башталат. Өнөктүк талапкерлерди каттоо токтотулгандан тарта башталып, шайлоого 24 күн калганда токтотулат. 25 октябрга чейин бюллетендин тексти жана формасы бекитилет. Шайлоого 25 күн калганга чейин бюллетен бекитилет. 18 ноябрь жымжырттык күнү, 19 ноябрь шайлоо күнү, 10 декабрга чейин шайлоо жыйынтыгы чыгышы керек. БШК шайлоо бүткөндөн кийин 20 күн ичинде жыйынтыгын чыгарышы керек. Шайлоо 2 турдан өтө турган болсо, кийинки шайлоо 23 декабрдан кийин өтөт. Бул мыйзамда экинчи тур шайлоо жыйынтыгы чыккандан кийин 2 аптадан кийин болот деп белгиленет. Эгерде шайлоо 1 тур менен эле өтө турган болсо, инаугурация 9 декабрдан 8 январга чейинки аралыкта өтүүсү зарыл. Шайланган президент 30 күндүн ичинде ант берүүгө тийиш. Бирок бул даталар анча-мынча өзгөрүп кетиши мүмкүн. Президент Алмазбек Атамбаевдин Европада сүйлөгөн сөзү Казакстан менен дипломатиялык чатакка алып келүү коркунучунда турат. Өлкө башчынын айткан сөздөрү өлкө ичинде да сынга алынып, президент такыр башка дүйнөдө жашап жаткандыгы айтылууда. Бул тууралуу кийинки сюжетте сөз болот. Президент Алмазбек Атамбаев Европага болгон сапарында Евроньюска интервью берип, далайлардын оозуна чырса, боордош казакстандыктардын нааразычылыгын жаратты. Европа элдерине кыргыз элинин көрө албас сапатын жар салып, андай саясатчыларды өзүм менен ала кетем деди. Бирок каяка ала кетет? Айгабы, күнгөбү же кой ташкабы ачыктаган жок. Батыраак эле тазаланса экен деп Кудайдан тилеп атабыз, Кудай буйруса. Жылдын аягында мен кеткенде бир тобун кошо ала кетсем депчи тазалап Кыргызстанды. Кыргызстан көз карандысыз уюмдардын иликтөөсүндө эң коррупцияланышкан мамлекеттердин бири, бирок президент муну саясатташкан баа деп эсептейт. Ну, вы знаете, я считаю, что это тоже политизированная оценка. Я приведу несколько примеров. Вот у нас только благодаря с коррупцией доходная часть бюджета за последние 5 лет увеличилась в 3 раза. Только благодаря борьбе с коррупцией. 2010 жылдан соң чындыгында эле коррупцияны ооздуктоо боюнча иш аракеттер башталган. Анын башында башкы прокурор Айда Салянова туруп, бир топ үлкөндөр камалып кеткен. Бирок Салянова кызматтан кеткен соң, ал үлкөндөрдүн эч кимиси деле абакта калган жок. Президент андан ары коррупциянын тамырын кыркуу аркылуу бюджеттин киреше бөлүгү көбөйгөнүн, анын негизинде мугалимдердин айлыгы 4 эсе, дарыгерлердин айлыгы 3 эсе көбөйдү дейт. Мы, например, за последние 5 лет мы смогли увеличить среднюю зарплату учителям в 4 раза, а среднюю зарплату врачей в 3 раза. Жарандык активист Адил Турдукулов президенттин бул сөзүн бет кызарбай эле калп айтуу деп баалады. Анткени Атамбаевдин тушунда мугалимдер менен дарыгерлердин айлыгы Акаев, Бакиев мезгилине караганда эң аз көтөрүлгөн. Мисалы, ал айтып жатат, ошол мугалимдерге, врачтарга болгон айлык 3-4 эсе көбөйдү депчи 2013 жылы. Бул жалган маалымат. Анткени орточо айлык азыр бизден $200, а чындыгында Бакиев убагында $150 болгон. А бирок ошол учурда айлыктын өсүү темпи азыркы өсүү темпине караганда өйдөрөөк болчу.
Атамбаев андан ары 2010 жылдан соң бардык конфликттерди жерине өзү барып чечип турганын айтты. Бирок 2010 жылкы окуяларды жакындан билгендер Атамбаевдин кайсы чырды басканын эч эле эстей алышпай бара. Но ведь, вы знаете, и у нас там тоже были захваты и районных администраций, и областных администраций. Я был премьером, потом президентом. Но я никогда не звонил в Москву или Вашингтон. Я сам ехал на эти места. Кыргызстандыктар президенттин айткандарына көнүп калышканбы айтор көп деле маани беришкен жок. Бирок Алмазбек Атамбаевдин Казакстан тууралуу айтканы эл аралык резонанс алып кетти. В 2010 году, когда нам сделали блокаду 1,5 месяца Казахстан, вы знаете, у нас даже были человеческие жертвы. Такое было, потому что блокада – это плохая вещь. Президенттин бул сөзүнөн кийин казакстандык бир катар маалымат сайттары кыргыз президенти Казакстанды адамдардын өлүмүнө күнөөлөдү деп жазып чыгышса, Ойнет Кези сайты андан да катуураак кетип, Атамбаев алжый баштаганбы деген аталыш менен макаласын басты. Казакстандык маалымат сайттарынын билдиришинче, президент Алмазбек Атамбаевдин айткан сөзү боюнча Казакстандын тышкы иштер министрлиги түшүндүрмө талап кылды. Мындан улам кыргыз коомчулугу президент кетерине аз калганда жөн кетпей, коңшулар менен мамилени бузууда дейт. Ал эми коопсуздук боюнча маанилүү Мюнхен конференциясында Грузия, Украина, Казакстан министрлери алып чыккан маселе сайтка чыккан менен Алмазбек Атамбаев эмне маселе көтөргөндүгү белгисиз бойдон калды. Марат Төлөмүшұлы, Ринат Элеманов, Сентябрь. Жогорку кеңештин Ата Мекен парламенттик фракциясынын депутаты Алманбек Шыкмаматов да өзүнө карата козголгон кылмыш ишин саясий каралоо катары баалады. Ал эсептөө палатасында иштеп жүргөндөгү тендерлер мыйзам чегинде жүргөндүгүн түшүндүрүп, бийлик кылдан кыйкым издеп жатканына токтолду. Эсептөө палатасына ошол машина сатып алып атканда 5 тең барат Мерседеске таандык болгон. Менин аялыма эмес, барат Мерседеске таандык болгон. Документтердин баарында ошондой. Качандыр бир илгери ошонун бирөө менин келинчегиме таандык экен. Анан ал рынокко чыгып сатат, барат Мерседес сатып алат, анан тендер катышат. Менин кандай тиешем бар ага? Чечимди 5 киши кабыл алган. Анан эми ушул саясий куугунтук эмес деп ким айтат муну? Эмнеге үрөйдү учурган жана аэропорттогу жүк жана тонналаган миллиард чыгым келтирген контрабанда, энергетикадагы уурлук, Нарын Каскад ГЭСиндеги уурлук, Ширшовко тиенди таандык болгон Дастан заводунун жерин президент сатып алат дагы өзүнүн жардамчысынын аялынан. Бул жерде эч кандай кызыкчылык болгон эмес дейт. Ал жерди тендерсиз сатып алат. Тендер менен сатып алганда $2 миллион турмак ал жердин баасы. Аны $700 миң сатып алды. А жерде мына зыян жок дейт. Ушул адилеттүүбү? Ушул эмне саясий куугунтук эмеспи? Булардын бир эле талабы. Эгерде мен унчукпай жүрсөм, мен жана Нарын ГЭС, башка таможнядагы болуп аткан коррупцияларды айтпаганда, балким булар тийишпейт эле. Эми ушинтип 8 жаштагы кызыңан өйдө налог төлөдүбү деп сурап атса, казып, мисалы үчүн да, ушул кылмыш иштерин козгоодо булар 6 айдан бери микроскоп менен монтип аңдып жүрүп тапкан ушул. Ана кантип айтасың жерде саясат жок деп? Жерде саясаттын накта өзү бар. Башкы прокуратура Өмүрбек Текебаевдин 8 жаштагы кызы менен 86 жаштагы апасынын салык төлөгөнү тууралуу маалымат талап кылды. Бул тууралуу көзөмөлдөөчү орган салык кызматына кат жолдоду. Коомчулук бул көрүнүштү саясий куугунтуктун жеткен чеги жана ашкере пасттык катары баалашууда. Себеби мурдагы эки бийликтин тушунда дагы башкы прокуратура мынчалыкка чейин барган эмес. Белизгейт операциясын уюштуруп алып, аны аягына чыгара албай бийликтин айласы кетти. Эмне кыларын билбеген прокурорлор Өмүрбек Текебаевдин 8 жаштагы Айсара деген кызы менен 86 жаштагы апасы салык төлөгөнбү деген суроону мамлекеттик салык кызматына жөнөттү. Мындай нерсе мурда тажрыйбада болгон эмес. Кайсы мыйзамга такап жатасыңар деп кызыгып, башкы прокуратурага баш баксак, тергөө кызыкчылыгын шылтоолоп жооп бербей коюшту. Булар жанагы негизги ою ошол коркуталы, басым жасайлы, башкаларга үлгү көргөзөлү. Ушул нерселерди жасагандан кийин башкалардын бардыгы унчукпай баш ийип бериш керек деген ой менен ошол 8 жаш кызга өтүп аткандагысы да. Мыйзам боюнча 8 жаш кызга эч кандай тиешеси жок, эч кандай салык дагы, кылмыш жоопкерчилиги дагы 8 жашар кызга тарабайт, ал жоопкерчилик тартпайт. Кандай болгон күндө дагы.
салык кызматынын басма сөз катчысы башкы прокуратура күнүгө эле ушул сыяктуу каттарды бизге жөнөтүп турат дейт. 8 жашар кызынын салыгы тууралуу бир дагы жаран салык кызматына маалымат бербесе керек. Анда салык кызматы башкы прокуратуранын мындай каттарына эмне деп жооп берип келишет? Чынында эле башкы прокуратура расмий кат менен ушундай маалымат сураган. Биз мыйзам чегинде жооп беребиз. Бирок белгилей кетчү нерсе, бул сыяктуу каталышуу эки ведомствонун ортосундагы болуп келген иш. Алар салык төлөөчүлөр тууралуу маалымат алгылары келгенде ар дайым сурап турушат. Бул нерсенин бардыгы Өмүрбек Текебаев Алмазбек Атамбаевдин декларациясындагы кызыктуу фактыларды ачыктагандан кийин башталды. Биринчи леди үй кожойкеси катары 2010-жылы 1 тыйын тапкан эмес. 2011-жылы банктагы салган акчасынан $89,600 депозит алган. 2012-жылы $120,000, 2013-жылы $120,000, 2014-жылы $119,000 алган. Жылына мынча суммадагы депозит алыш үчүн банкка $1 нече миллион салыш керек болот. Бирок бул тууралуу бийлик өкүлдөрү актагы гоктагы деп үн ката элек. Показать и как живет окружение президента. 3 депутаттын үй бүлөсүн текшерген соң, анда президенттин тегерегиндегилер кандай жашап жатканын дагы текшериш керек. Алардын кирешеси каяктан, кандай жол менен келип жатат. Эгер текшербесе 3 депутат Кыргызстандагы эң коррупционер дегенге эч ким ишенбейт. Бул нерсени жөн гана саясий куугунтук катары кабыл алышат. Коррупционные деятели в этой стране. В это вряд ли кто поверит. Башкы прокуратура канчалык мыйзамдуу деген менен коомчулук башканын эмес, Өмүрбек Текебаевдин 8 жашар кызынын салыгына кызыгып жатканын саясий куугунтук катары кабылдашууда. Бакеевдин убагында саясатчыларга аябагандай басым жасалчу да. Бирок Бакеевдин убагындагы саясатчыларга жасалган басым негизинен саясатчыларга гана арналар эле. Саясатчыларды кыйнап, камап, кылмыш ишин козгоп, жамандап, качырып. Бирок Бакеевдин бир айырмачылыгы саясатчылардын үй бүлөсүнө тийиш эмес. Бала чакасына, ата энесине, бир туугандарына бул кандайдыр бир чек бар эле да. Ошол чектен биз саясатта өтчү эмеспиз. Тилекке каршы азыр ошол чектен өттү. Бул тууралуу социалдык түйүндөрдө ар түрдүү пикирлер жазылууда. Кокондун ханы Кудаярдын убагында шараккан сууга дагы салык салгандай. Эми Кыргызстанда кичинекей кыздар менен карыган энелери барлар дагы салык төлөп баштайбы деп чочулагандар дагы бар. Болот Абдыжапаров, Ринат Телеманов, Сентябрь. Бүгүнкү күндө жүрүп жаткан саясий куугунтук Акаев Бакиев бийлигинен айырмаланбай калды. Бул тууралуу бир катар саясатчылар айтышып, демократиянын ооздукталышына тынчсызданып келишет. Анткени акыркы кездерде бийликтин кемчилигин сындаган айрым депутаттар, саясатчылар куугунтукка алынып, негизсиз кылмыш иши козголуп жатканы маалым. Мындан тышкары бир кезде үзөңгүлөш жүргөн санаалаштарын Атамбаев учурда эл душманындай жамандап, кээ бирлерин темир тор артына салганында коомчулук жакшы билет. Теманы кененирээк кабарчыбыз улантат. Алмазбек Атамбаевдин Европадагы сапарында бийликти мыйзамдуу жол менен тапшырууну убада кылгандыгы үчүн ага Борбор Азиядагы уникалдуу демократиянын архитектуру деген наам берилди. Анткени менен жергиликтүү талдоочулар Атамбаевдин оппоненттерине карата жүргүзүп жаткан саясий куугунтугу демократиялык баалуулуктарга каршы келерин айтышууда. Биздин президентибиз Атамбаев эми артынан жаман сөз калбагыдай ошол тең карап конституциянын гаранты катары ошол иштерди токтотсо жакшы болмок да. Бул Кыргызстан демократиялык өнүгүү багытынан тайгандык дегенди билдирет да. Мунун арты жакшылыкка алып келбейт. Учурда мамлекеттик бийликти күч менен басып алууга аракет кылды деген жүйө менен элдик парламенттин мүчөлөрү жана бир катар саясатчылар камакта отурат. Бирок айрым укук коргоочулар жарандарды өз көз карашын билдиргендиги үчүн соттоп жиберүү мыйзамсыз экендигин белгилешет. Бирөө каршы сүйлөп койгон иштин артынан түшүп алып, аркасынан түшүп алып туруп бирдемени истеген. Бул демократиянын жолу эмес, бул коррупциянын жолу, бул жанагы айтып атканда криминальный среданын өзүнүн айтпаган мыйзамдары болот. Ошондой жолго түшүп алышты. Буга жалпы эл ишенбейт. Атамбаев бийлигинин акыркы жылдарында саясий куугунтук күч алып, сөз жана ой эркиндигине чектөө киргизиле баштады. Эми жарандар социалдык тармактарда жазып койгон пикир үчүн да сурак алынмай болду. Алсак президенти социалдык тармак аркылуу сындап жазган ыр үчүн Урмуковго кылмыш иши козголду. Бийликтин мындай аракеттерин айрым серепчилер сынга алып, башка элдерди ээрчип, башаламан жүргүзүлүп жаткан саясат деп түшүндүрөт. Биздин улуттук баалуулуктардын негизинде өз жолубузга түшпөстөн башка элдерди ээрчип, ушундай абалга келдик деп ойлойм да. Саясий көз караштан улам өздөрүнүн оппоненттерин бийликти колдонуп, камап, күч колдонуу бул өзү эл аралык стандарттагы эрежелерге дагы
кыргыздын салттуу эрежелерине да туура келе бербейт. Ошон үчүн кыргыз баш кесмей бар, тил кесмей жок деп койгон. Коомдо ачык айкын ой пикир айтылып туруш керек. Андан душман издөөнүн кереги жок. Учурда Атамекен фракциясынын айрым депутаттарына кылмыш иши козголду. Акыркы кездерде бийликтин кемчилигин айтып, реалдуу сындаган депутаттарга саясий кысым болуп жаткандыгын кээ бир талдоочулар Атамбаев мурдагы президенттердин тагдырынан сабак албагандыгы менен байланыштырат. Мурда Акаев менен Бакиевдер кандай саясий куугунттарды баштаса, бул бийлик дагы алардын кемчилигин кайталабай, жакшы жолго түшүп, демократиялык жолго түшүүнүн ордуна ушу азыркы Атамбаевди бийликке алып келген Текебаев, Азимбек Бекназаров, Эмилбек Каптагаев сыяктуу, Роза Отунбаева сыяктуу лидерлер менен кызматташуунун ордуна кайраларды жаманатты кылып, трибунадан аларды жамандап, ушинтип атышы бул ушу азыркы бийликке жол болсун деп айтсак болот да. Мен элем бул бийлик деле бир жакшы жолго түшөрүнө көз жетпей калды. Президент кетеринде өлкөнү өнүктүргөн жакшы иштери менен эмес, бийликти сындаган саясатчылардан тартып, жөнөкөй жарандарды куугунтукка алган өзгөчө саясаты менен элдин эсинде калмай болду. Рустам Алымбаев, Сентябрь. МАК Дача айылындагы авиакырсык боюнча айрым маалыматтарды ачыкка чыгарды. Алдын ала отчет болсо түрк тараптын түшүндүрмөсү алынгандан кийин жарыяланмак болду. КМШнын мамлекеттер аралык авиация комитети Дача айылына Боинг 747 учагы кулаган учурда аба ырайы кандай болгону боюнча маалыматтарды жарыялады. Документтер иликтенип, учактын кара ящигиндеги маалыматтар окулуп жатат. Алдын ала отчет түрк тараптын түшүндүрмөсү алынгандан кийин жарыяланат. Бүгүн болсо биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев Дача сулуктарга жолукту. Алгач Куран окутулуп, жергиликтүүлөр өз көйгөйлөрүн айтышты. Анда жапа чеккендер өз учурунда медициналык кароолордон өтүп туруусун. Өкмөт бул жаатта жардам берүүсүн өтүнүшүп, биринчи вице-премьер-министр аны Талантбек Батыралиевке тапшырды. Ошондой эле кыргыз өкмөтү авиакырсыкта келтирилген чыгымдарды эсептеп, аны Түркияга жолдогону айтылды. Жалпы материалдык чыгым 195 миллион сом деп эсептелинген. Эртең менен Бишкек шаарынын Жаш гвардия проспектиси менен Баялинов көчөсүнүн кесилишинде 18 жаштагы кызды унаа сүзүп кетти. Кырсык болжол менен эртең мененки саат 8:25-терде Honda Odyssey үлгүсүндөгү унаа жөө адам өтүүчү жолдон студент кызды коюп кеткен. Белгилүү болгондой, айдоочу жабыркаган кызды Фочик көчөсүндөгү номер 1 клиникалык ооруканасына жеткирген. Жабыркаган кыз 18 жашта экени аныкталып, ал эми аны сүзүп кеткен адам кармалып, унаасы айып короого киргизилип, тергөө иштери башталды. Орусия элчилигинин автоунаасы катышкан жол кырсыгында каза болгон жарандын бир туугандары рулда отурган адамын алмаштырып койгон деп нааразы болушууда. Алардын бир гана талабы кырсык адилеттүү териштирилип, чыныгы күнөөлүү адам жазасын алсын дешет. Орусия элчилигинин дипломатиялык номери менен Toyota Prado автомашинасында Роснефть компаниясынын башкы директорунун орун басары Игорь Рясный болгон деп айтылууда. Каза болгон кыргызстандык айдоочунун туугандарынын айтуусунда кырсык болгон жерде өтө көп күбөлөр болгонун, учурда улам жаңы видео тасмалар чыгып жатканын айтышууда. Алар кырсык болгон учурда рулда отурган мас абалындагы адамды алмаштырып койгон деп нааразы болушууда. Ошол эле учурда жүк ташуучу унаада каза болгон Евгений Лексиндин кызы дипломаттар ушу күнгө чейин жок дегенде кайрат айтып, кечирим сурап койгонго да жарашкан жок деп нааразы экендигин Заноза маалымат агенттиги маалымдады. Учурда Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин кызматкери айдап бараткан машина катышкан жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. Эске салсак, мындай дипломатиялык чыр-чатактарда кыргыз бийлиги ар дайым чабалдыгын көргөзүп келет. Алардын дагы бир мисалы катары 2006 жылдын декабрында Ганси авиа базасында май куюучу болуп иштеген Александр Иванов атылып өлтүрүлүп, эч ким жоопко тартылбагандыгы белгилүү. Bu водитель емес, қана водитель, за рулем отыр. Алмашы алған. Мына водитель, мына водитель. Алмашы алған, мына ушул водитель. Как не водитель? Все видели, вот это свидетели, все. Есме. Кыргыз тоолорунун үстүндө Орусиянын Канттагы авиа базасынын согуштук машыгуулары өтүп турары белгилүү болду. Бул тууралуу Звезда каналы маалымдады. Анда белгиленгендей, Су-25 агенттик аскердик самолетторунун лётчиктери душманга сокку жасап, биринчи жолку соккуда эле таамай урган айтылат. Бул машыгууларда баардык элементтер так аткарылышы шарт. Анда биргелешкен топ менен, ошондой эле жалгыз да сокку уруу элементтери иштелип чыгат. Жеңүүчүлөр ушул жайда боло турган бүткүл армиялык таймашка жолдом алат деп айтылат. 2014 жылдан бери муниципалдык унаа токтотуучу жайлар тарифтик саясаттын жоктугуна байланыштуу бекер болчу. Азыр аны Бишкек шаардык кеңеши кароодо. Болжолдуу түрдө ал жактагы баа 10 сомдон 40 сомго чейин болмокчу. Бишкек шаарынын борбордук көчөлөрүндөгү унаа токтотуучу жайлардын баасы бири-биринен айырмаланып турмакчы.
Бишкектеги ачык унаа токтотуучу жайлар аттуу мэриянын алгачкы долбоору унаалар көп жерлердеги тыгынды жөнгө салуу максатында сунушталган. Сынактык комиссия унаа токтотуучу алгачкы жай Шопоков көчөсүнүн жээги менен Москва көчөсүнөн Жибек жолу проспектисине чейинки аралыкка куруу чечимин кабыл алды. Ижара аянтын камсыз кылуу боюнча сынакты жеке ишкер Сергей Попов жеңип алган. Ошондой эле мэриянын маалымат катчысы Гуля Алмамбетова билдиргендей, 2014-жылдан бери муниципалдык унаа токтотуучу жайлар тарифтик саясаттын жоктугуна байланыштуу бекер болчу. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин экономикабыз көтөрүлөт деген үмүтү акталбай калды көрүнөт. Тескерисинче, дыйкандар өндүргөн продукцияларын сата албай, бүгүнкү күнгө чейин убара болуп келишүүдө. Ал ортодо ЕАЭПке киргенибизден баш аягын жыйнай албай отурганда, Евразиялык экономикалык биримдиктин 18 техникалык регламенти кирип жатат. Ага ылайык Кыргызстан өзүнүн техникалык стандарттарын уюмга шайкеш келтириши керек. Эгер ага келтире албаса, Кыргызстан өз товарларын сыртка чыгарууга мүмкүн болбой калат. Өкмөт кирип жаткан талаптарга даярбы же жокпу, кабарчыбыздын материалында. Бул кирип жаткан техникалык регламенттерге ылайык Кыргызстан өзүнүн техникалык стандарттарын уюмга шайкеш келтириши керек. Эгер Кыргызстан өз стандарттарын туура келтире албаса, өз товарларын сыртка чыгарууга мүмкүн болбой калат. Өнүгүү прогресс фракциясы өкмөт мүчөлөрүн чакырып, ар бир регламент боюнча даярдыктарын сурады. Улуттук кийимдерибиз бар. Шырдак, башка дагы биздин улуттук кол менен баягы чыгарылган продукциялар бар да. Ошол азыр дүйнө боюнча мамлекеттерге барып атканда проблема жокпу? Бизде жок, жанагы 62%ды камтып деп атпайбызбы? Калган 40%ы жанагы тиешелүү прибор оборудованиялар керек да. Ошол келгенде биз 100% көрсөткүчтөрдүн баары тең. Жерге дагы ошо лаборатория керек да. 18 техникалык регламенттин ичинде жеңил өнөр жайынан баштап тамак аш коопсуздугуна чейин талаптар бар. Бирок жыйынга келген өкмөт мүчөлөрүнүн бири дагы бул талаптарга даярбыз деп айта алышкан жок. Лицензия на производство и реализацию взрывчатых материалов биз МВДнын немеси боюнча бияка биздин нормативный актыларга пока изменение киргенге тиги неме жок, каражат жок, биз даярбыз да. Лабораториялар жок бизде бул жерде бактыргыч. Лаборатория проблема болду. Кирип жаткан техникалык регламенттердин ичинде таңгактоо боюнча регламент дагы бар. Өкмөт бул регламенттин 67 көрсөткүчүнөн болгону 17-сине эле даярбыз деп жооп узатышты. Россиядан акча каражат керек деп атасыздар силер да? Биз ушул Россия жана Казакстан гранттарын алкагында биз 2015-2014 жылдан бери сурокаттар, талаптар ушу баардык техникалык мүнөздөмөлөр менен берилип атат. Бирок ал тараптан бир дагы жабдуу жана лабораториялык жабдуулар келе элек. Лабораториялык түрдө биз муну 62% камтый алабыз. Калган 30%га жакыны болсо жанагы ошо кайра эле оборудование, лабораторный оборудование приборлор керек. 100% даяр эмес. Мында сырткары күчүнө кирип жаткан талаптардын ичинде лифттердин коопсуздугу дагы бар. Өкмөт биз лифт чыгарбагандыктан анын коопсуздугуна жооп берүү кыйын деп чыгышты. Мындай суроо жооп берип коюңузчу, лифт келди. Ошону стандартка биз текшере алабызбы? Жок же ооба? Азыр келген оборудованиянын баары завод изготовительдин стандарты бар го. Ошонун негизинде эле болуп атат. Негизги лабораторный анализ, анын стандарттары жок бүгүнкү күндө. Биз ушундан кыйналып атабыз. Анткени жана сот системаларына тиги буларга барганда бизге бул проблема ушуна чыгып атат. Текшере албайбыз. Текшере албайбыз. Лаборатория жок. Лаборатория жок стандарты. Башкаларын айтпай эле коелу, өзүбүздөн чыккан эт сүтүбүзгө эл аралык стандарттарга жооп бере турган сертификаттуу берүү маселеси дагы көйгөйдү жаратып келет. Силер азыр мисалы эт чыгып атса Россия же Казакстанга сертификат бере аласыңарбы таможня союзу негизинде? Биз эми ошого азыр лабораториялар даярдап атпайбызбы? Лаборатория жок бүгүнкү күндө? Жок, бар бир даярдап. Жок, хорошо, даярдап атасыңар деп атпайсың. Лаборатория жок да сертификат бере албай атасыңар да? 2 жылдан бери эч бир аракет көрбөгөн өкмөт эми 2-3 айдын ичинде бул маселелерди чечишине эл өкүлдөрүнүн көзү жетпейт. Бүгүнкү маселенин бирден бири эле лаборатория экен да. Лаборатория салыш лабораториялар бар, ошолорду бир активдүү чуркап аккредитация алып, мен ойлойм бул жерде бир Америка ачкадай же бир iPhone салган заводтой салчу нерсен керек эмес. Чуркап гана иштеш керек. Даяр эмес да. Ошол себептен мына 2 жыл, 1,5 жыл болот. Андан мурда биз 3 жыл даярданганбыз. Буга чейинки биз сабактарды ушинтип фракцияны өттүрсөк болмок экен бактыргыч. Жума сайын өчүп керек мындай сабактычы. Азыр 18 пунктту мына 12-августка чейин жетишпейт экен бизде. Таможня союзга кирердин астында киргенден кийин жөнөкөй карапайым биздин элибиздин жашоо турмушу оңолдубу? Же оңолбоду? Бул жерде макроэкономикалык көрсөткүчтү карасак,
15 жыл 2016 жылы 2015-ке салыштырмалуу сырткы соода ылдыйлады. Өкмөттүн чабалдыгы Евразия экономикалык биримдигине кирүүдө дагы бир айкындалды. Эч кандай даярдыксыз Евразия экономикалык биримдигине өлкөнү алып киргени ушул күнгө чейин фитосанитардык, ветеринардык лабораториялардын жоктугунан көрүнүп турат. Ал кемчиликтерден кыргызстандык өндүрүүчүлөр, дыйкан фермерлер жабыркап келаткандыгы белгилүү. Ипотекалык насыя эми бардык жарандарга да бериле баштайт. Бул тууралуу мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Бактыбек Шамкеев бүгүн журналисттерге курган маалымат жыйынында билдирди. Анын сөзүнө караганда, март айында Финансы министрлиги Германия өнүктүрүү фонду менен 11 миллион евролук макулдашууга кол коет. Ал каражаттын 10,5 миллиону ипотекалык насыяга багытталат. Бирок парламент депутаттары ипотекалык компаниянын ишин сынга алышып, насыялар бюджеттик кызматкерлердин айлык акысына чак келбесин айтышкан. Мындан тышкары коомчулукта компаниянын ишине наразычылыктар арбын. Ошо 1 жана 2 бөлмөлүү батирлер болот. Ошо 61 үйдө 60 батир боло турган болсо, ошол 30 батири 1 бөлмөлүү, 30 батири 2 бөлмөлүү. 1 бөлмөлүү батирдин жалпы аянты 37 чарчы метр жана 2 бөлмөлүү батирдин жалпы аянты 52 чарчы метр. Баасы ошол жанагы программанын негизинде 40 000 сомдон ашпайт деген үмүтүбүз бар. Ажылык сапарга баруу үчүн кезекке тургандардын саны 1605тен ашты. Муфтият каттоо иштеринин аякталышына аз күн калгандыктан сапарга барууну каалагандарды шашылууга чакырды. Учурда каттоо иштери өлкө аймагындагы 32 пунктта жүргүзүлүп жатат. Ажыга баруу боюнча суроолор менен кайрылып жаткан жарандарга жардам берип жатабыз. Каттоо иштери 14 күндөн кийин жыйынтыкталат деп муфтияттан билдирди. Муфтият каттоо иштеринин аякталышына аз күн калгандыктан сапарга барууну каалагандарды шашылууга чакырат. Улуу муундагылар бизге демократиялуу мамлекетти куруп берди. Эми өлкөнү алга сүрүүчү туура идеологияны тандап алуу милдети турат. Дал ушул максатты камтыган Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаевдин демилгеси менен жаштар платформасы өткөрүлдү. Иш-чарага өлкөнүн булуң бурчунан жаштар келип катышып, өмөктүү ойлорун ортого салышты. Иш-чаранын негизги максаты өлкө аймагындагы билимдүү, иш жүзүндө өзүн көрсөтө алган жаштардын башын бириктирип, алардын мекен үчүн кызмат кылуусуна мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүү болуп саналат. Биз жаштардын ар тараптуу өнүгүшү үчүн, билим жөндөмүн, жашоо шартын жакшыртуу үчүн күн сайын кам көрүп, бар күчүбүздү жумшашыбыз керек. Өзүңүздөр билесиздер, азыр дүйнө абдан тездик менен өзгөрүүдө, глобалдашкан доордо, жаңы технологиянын доорунда жаштарга абдан көп жаңы мүмкүнчүлүктөр да ачылды. Бирок ошол эле убакта диний радикализм, экстремизм сыяктуу жаштарды азгырган жаңы коркунучтар дагы пайда болду. Айтор, ар бир мамлекет азыр өзүнүн жаштарынын эртеңки камын көрүп, мындай бир өткүлүктүү идеологиясы керек деп ойлойбуз. Чогулгандардын көпчүлүгү Кыргызстанда билимдүү адистерге муктаждык көп экендигин айтышып, ал үчүн жаштарга чет өлкөдөгү окуу жайлардан билим алуусуна жетиштүү шарт түзүп берүү керек дешет. Ал үчүн жаштарды колдоо фондун түзүү зарыл. Мен өкмөткө, сиздерге, Жогорку Кеңешке төмөнкү сунуш менен кайрылат элем. Бул аргымак стипендиясын түзүү. Аргымак стипендиясынын миссиясы эмне? Бул сапаттуу чечим чыгарган жаңы муун. Бул эң мыкты 30 университеттин бирине өтүү, анан минимум 30% стипендия алуу. Таасири салыштырсак таасири өтө чоң болмок. Себеби жаңы профессионалдар пайда болмок. Эң негизгиси жаңы баалуулуктар пайда болмок. Ватандаштык, айкындык. Анан эң негизгиси дагы жаңы үмүттөр жана умтулуулар пайда болмок. Анткен менен чет өлкөлөрдөн билим алууга бардык жаштардын чама-чаркы жете бербейт. Себеби билим берүү системасындагы коррупция көптөгөн жаштардын билимге болгон ышкысына терс таасирин берип жаткандыгын Кытайдан билим алган Нурсултан Кубанов белгилейт. Эгерде расмий статистикага маалым берсек, билим берүү министрлигине жыл сайын 1430 гранттык орундар бөлүнөт экен. Бул ошол эле Орусия, Белоруссия, Индия, Китай жана башка мамлекеттерине. Бирок бул гранттар боюнча бизде эч кандай маалымат жок. Азыркы учурда жаштар арасында ачык эле мындай сөз болуп калды. Сен гранттык орунду $3000 сатып алдыңбы же $10.000 сатып алдыңбы деп. Бул менин оюмча ушул коррупцияга жол бергендиктен ушундай маселелер жаралып атат.
Мындан сырткары жаштар турак жай, ар кандай диний радикалдык уюмдардын, криминалдык көрүнүштөрдүн алдын алуу маселесин талкуулап, ошондой эле Кыргызстанда бизнести жандандырып, экономикалык өнүктүрүүгө багытталган иш пландарды иштеп чыгууну мерчемдешүүдө. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктар соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар. Саламатсыздарбы? Эртеңки күнгүгө күтүлгөн аба ырайы менен мен Татты Орозбаева тааныштырам. 21 февралда абанын температурасы төмөндөйт. Мындай аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана кышкы жайыттарды малды кармоону кыйындатат. Ал эми жаан-чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок, тагак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы 1-6 метр секундасына жетет. Ал эми эртеңки күнгүгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Эртең Баткен облусунда абанын температурасы түнкүсүн 0-3 градуска жылуу, күндүз 1-3 градус жогорулайт. Ош облусунда түнкүсүн 4-8 градуска төмөндөйт, ал эми күндүзү 2-4 градус суук болот. Жалал Абад аймагында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 0-1 градуска чейин аба муздайт. Нарын өрөөнүндө абанын температурасы түнкүсүн 9-10 градуска чейин төмөндөйт, күндүзгү суук 12-16 градуска чейин түшөт. Таласта түнкүсүн 3-9 градус суук, күндүз 3-4 градус суук болушу ыктымал. Ысык көл аймагында түнкүсүн 4-9 градус суук болсо, күндүзгү суук 3-4 градуска жетет. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 2-6 градус суук, ал эми күндүз 0-1 градус жылуу болот. Борбор калабыз Бишкекте эртең абанын температурасы түнкүсүн 9-11 градус төмөндөйт, ал эми күндүзү 0-2 градус суук болот. Сиздер эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат алдыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.